ошон үчүн Алмашевичтин үлгү алып Сооронбай Шарипович өзү ушундай чечим кабыл алыш керек жана иниси ага подавать этпей, уят кылбай мандатын тапшырып иш менен болуш керек да. Ошондо элде күбүр токтолот да. Анткени бардыгы эле азыр Жээнбековтиги Асылбек Жээнбеков Жаныш Бакиевдин ордуна келди, ушундай сөздөр чыгып атат. Бул эми эгер мандат тапшырылса бул будан күчөй берет жана Жээнбековго эч кандай мындай бир жакшылык алып келбейт да. Только тетири президенттин булгап коет. Ошон үчүн кандай гана Асылбек Жээнбеков таза болбосун, бирок отурганга моралдык укугу жок. Ошон үчүн биз тарап коюш керек, биз менен болуш керек. Правда, был ли разговор о том, что вы собираетесь отдать мандат после того, как ваш брат станет президентом? Никакого разговора не было. И быть не должно быть. Мискимбаев провокатор и недостойный, так скажем. Анын сөздөрүнө кандай дейсиз? Жанагы сиз келишип атат дегенчи. Эми Кудай буюрса, не десем? Биздин тарбиябыз, биздин ушу дүйнө таануубуз, көз карашыбыз эч качан буга барбайбыз. Бизге Бакиев менен Акаевдин чоң мындайча айтканда бизге эле эмес, жалпы элге, келечекте боло тургандарга баардыгына сабак болуш керек. Бирөө киргизишпеш керек. Кыргыз эли аны мындайча айтканда көтөрө албайт. Ошон үчүн биз баягы убада бергендей эч качан киришип болбойт. Сооронбай Шарипович бул жөнөкөй эле провокаторлордун Мискимбаевге окшогон. Бүгүнкү күндө ушул Сооронбай Шарипович көтөргөн маселесин көрө албагандардын дегендей көтөргөн маселеси ошол. Бекеринен Асылбек Жээнбековдун мандаты жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бүгүнкү күндө факт түрүндө аты жок, албетте. Асылбек Жээнбеков деген парламентте жаңы партия пайда болду. Муну ар кимдер ар кандай айта бериши мүмкүн. Мен саясатты 5 колдой билген адам катарында айта алам. Парламенттин бүгүнкү күндө жок дегенде 60% депутатын Асылбек Жээнбеков контролировать этет. Бул Атамбаев үчүн аябаганда чоң коркунуч. Ниязовдун отставкасы бул эки президенттин ортосундагы талкууга же болбосо жем таштап койду да. Туура. Баягы тирешүү бар экенин ошол көргөзүп койду. Мамилени салкындаган ашыкка чыгарып койду. Бул туура нерсе. Фарид Демек салкындаган экен да, мына өзүңүз айтып атасыз. Салкын мамиле болгону боло берет. Мен жана башында айтпадым. Ал премьер болуп турганда президент болуп турганда пикир келишпекте кайчы пикирлер, каршы пикирлер болуп келген. Бул саясатта көрүнүш атат. Экинчи бир нерсе, баягы капалыкты жаратып койду да. Экинчи бир нерсе, Фарид Абдулазимович башында эле бул кызматка барбаш керек болчу. Мен ушуну туура эмес көргөм. Анткени Сооронбай Шарипович бул тоодо өскөн, нукура кыргыздын жигити, Сакмалда жүргөн. Ал кыргыз чөйдөн кыргыз сөз жүргүзөт. Ал балконда өскөн бала эмес. Ал Фарид Абдулазимовичтин ой жүгүрткөнү ал таптакыр башка. Багыт ой жүгүртөт. Анан экөө мындай бир казанда кайнай алмак эмес, бара алмак эмес, узак жолго деп сапарга чыга алмак эмес саясатта. Бул туура эмес болгон болчу. Мына турмуш көргөзү, турмуш акыры экөөнү эки жакка бөлүп салды. Мына бүгүнкү күн мен баса белгилеп айтып кетем, бүгүнкү күн тарых. Бул 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин дагы айтылып кала берчү күн. Бүгүнкү күн мына могу жигиттердин, эр азаматтардын балдары да айтып жүрөт бүгүнкү күндө. Бардыгыңарды куттуктайм, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн кимдин ким экени билинди. Мен айтар элем, спорт менен намысты Талас областынан эч ким талашпай эле койсун деп. Андай ойду айтайын деген оюм жок эле. Кичине эмоция калтырып койдум. Бу жүрөгүнө терең алса, кыргыз элимден кечирим сурайм.